Ну что, друзья, Апам туулган күнү ошо балдар куттап коелу дейт, ошо кетип калсаңыз. işte o kameraman geliyor. Күнүгө тренировка, күнүгө иштен кийин 7'de тренировка башталат. Жеке ишкерлер үчүн жакшы пайдалуу. Мисалы үчүн солярканын баасын түшүрүшү мүмкүн. Трако бизнеске пайда салым чоң болушу мүмкүн да. Басыз деле эркекче айтып коюш керек. Бул деле кыргыздын бир патриот жигити да мындай. Мою ответственность входит вся безопасность компании. Дагы жолу табриклеймин. Көкем классташты, баш кичинекейинен чогуу өскөн, Осло чогуу жүрүшкөн, чогуу. Анан Америкага чогуу келип калышты. Мекендештер өз атат. Тракта жүргөндө деле токтой калып, залга кирип, күрөшүп кайта чыгып айдап кете берчү элек. Өзүнүн чөнтөгүдөн төлөп аттык да водительдерди. Иногда ушундай моменттер болуп калат. Азыр деле эми оңой учур эмес, азыр деле кыйынчылыктар. Ну смотри, вот за ним надо будет хорошо смотреть, да, все время. Неме алайынчы, куртка алайынчы. Там давление в шинах, кулант. Каждое утро PTI делаешь там. У тебя сколько ты в Европе ездил? Я вообще, у меня где-то ближайшие 10 лет. 10 лет? Да, Ну, по то есть, России значит, ездил, да, Санкт-Петербург, Москве. Тогда, брат, у тебя хороший опыт, да? Ну, нормально, да. Хороший опыт. Трак включи, брат. Заводить? Да, заведи. Ты вещи уже все положил, да? Да, сейчас здесь. Все, завод. Где вот этот планшет твой? А, заходи туда. Салам алейкум. Кандай жакшы? Жакшы брат өзүм. Сейчас тебе. Денсаулыктар жакшыбы? Планшет всегда здесь должен стоять, хорошо? Если здесь не будет, тогда они тебя вот этот violation. Да, я просто скачал для этого. Здесь юзернейм Jahangir Yergey deydi. 9-12, да? Все. Прикинул. Умеешь, если получается. Если нет, то вот это им скажи, они тебя вот это позвонят. Бир немени боюң бая немесин көрүп калдым да кечечи. Ал кандай чемпионат? Ал грэплинг. Грэплинг, а? Грэплинг. Качан болот? 7 декабрь болот. Бая 14 декабрь ал эмес, а? Жок, 14 декабрь ол чемпионат мира болот. Ал эмнеден? Неме, IBG Jiu-Jitsu'da. Грэплингден чемпионат мира, а? Al шақырды. Да, точно. Что там, брат? Да, можешь глушить. Что, ты сегодня здесь останешься, да? Здесь будешь? Да? Хорошо. Ладно. Все, брат, тогда завтра увидимся. Все тебе сделали, папку дали, там логбук подключили. В диспетч группе напишешь. Хорошо? Я написал. Да, все тогда. Офисибиз ошол жерде, парковка мына жанында. Башка да парковка бар. Канча трак барат бул жерге? Бул жерге бир 10 чакты трак батат го дейм. Ошонун арендасына канча төлөйсүңөр? Офиске анан мына немеге? Офистин- Офис экөө биринги. Офистин арендасы 2,5 миң. 2,5 миң. Парковкасы отдельный. Парковкасы отдельная. Парковкасы отдельно төлөйсүз. Бул жерде парковка бар, анан кийин ошол Ошо башка жерде да закрытый парковка бар бул да. көп баягы немелерге, водительдерге жакшы удобство да. Ооба. Сен келдиң, трагын токтотуп коюп үйүнө барып, иштерин кылып келе берет да. Анан бизде эркек водительдер легковой машинасын эле мына жерге токтотуп коюп, жолго чыгып
кете беришет. Мына парковкага неме. А Немечи? таштапчы. Баягы 7 декабрда дедиңби? 7. 7 декабрда бул башка чемпионат, 14-үндө силер немеге барасыңар, балдар? 7 декабрда бул неме болот, жанакында местный бир организация грэпплингден. Ошол жака чакырып атышат. Күрөшүп кеткиле депчи. Мен барам, билим экөөбүз барабыз. Башка балдар, бирок азыр балдар залда көрдүм, көйүп калыптыр. Ооба, залда кыргыздар көйүп калды. Жакшы балдар да бар экен, көрдүм. Жакшы балдар да бар, жакшы балдар, күчтүү балдар бар. Жаштар ошо. Биз жана өзүбүздү жаш элестетип эле жүргөнбүз да. Анан акыркы 2 жыл жаштар келгенден кийин өзүбүздү ёки кичине возраст келиптир дедик. Өткөндө мен немеде футбол ойноп атсам, мындай эле мындай чоң эле балдар да, мындай сакал мурут мындай байке ассалам алейкум десечи. Өзүмчү. Анан алейкум салам деп коштум. Сенде да ошондой болду? Өзүң жашта ойлоп жүрөт экенсиң да. Өзүң жашта ойлоп жүрөсүң, анан кийин жылың канча десе 98, 2000, 2001 десе ёки дейсиң да. Өзүң барып элестетчи. Убакыт неме болуп кетти экен, уже батыр өтүп кеткен. Өзүң жаш элестетип жүрөт экенсиң да. Кирели, шу. Что там таке? Бул чемпион мирадан. Джиу-джитсудан, а? Джиу-джитсудан, ооба. Аха. World 2019. Аха. 2019 экинчи место алып калгам. Дүйнө чемпионаты, чемпионат мирадан. мирадан. Биринчисине баштайлычы, биринчисине мен. Мынабы? Бул пан, бул Тиконуку. Бул 3 алган, Тико. Аха. Бул меники 2019, экини алып калгам. Аха. Бул American National. Бирди алгам 2020. Мына 2020 бул да 2020. Жок, мына 2020 мына экөөнү бул өзүм весимде, анан бул абсолюткада. Ошондой Абсолютный болсо кайсы вес болуп калат? вес жок ал жердечи. Любой вес, ооба, любой вес болуп калды. Ошо экөөнү ошо бир күндө алганмын экөөнү. Өзүм весим менен анан абсолюттан. Анан бул Тиконуку. Тико 2021 бирди алды пандан. Бул меники 2021. Чемпион мирадан бирди алдым. А бул Тиконуку 2020 US National'dan бирди алган. Тикон немесин отдельный илиш керек экен, көйүп кетиптир уже. Анан бул эми аз бул жерде баягы именно чоң турнирлер, баягы кичине турнирлерди үйдө алар жийлип койгонбуз. А бул жака ошол чоңдорду эле алып келип коюп койгонбуз. А муну өзүм мен экини алгам панда 21-жылы. Пан Америка, да? А бул болсо Пан Америка, бул именно кимоно боюнча 3 алып калгам. Мына IBJJF деген эмнени түшүндүрөт? IBJJF бул неме деген. Не деп коет эле? International Brazilian Jiu-Jitsu Federation болуп калат. Кыргызстанда дагы өнүгүп атат да ушул, э? Өнүгүп атат, аябай. Бизде баягы Муртазалиевтер катуу чоң салым кочту дейт, ушул jiu-jitsuга. Ооба, ошондой дешет го. Ошондой дешет. Бул Кыргызстан экен да? Бул Кыргызстан бул. Атайын ошону коюп алыпсыңар. Буну койдук. Хотя бы ушу бир уголокто биздин кыргыздын бир кандай десем бир Кыргызстан туруп турсун дедик да мындай. Кыргызстанды Эстеп, постоянно атайын бозый сөзүй. Азыр Трамп президент болуп шайланбадыбы? Почти мындай барып утту го биринчи турда. Ооба. Трамп болсо кичине жанагы ишкерлер үчүн же мигранттар үчүн кандайдыр бир баягы зыяндыгы келет деген мишмиштер бар да? Мишмиштер бар, ооба, бирок именно жеке ишкерлер үчүн бул Трамптын менси колдоосу жакшы. Өзү именно ишкерлер үчүн, а мигранттар үчүн эми баягы Мексиканы жабат. Ал өзү деле айтты го, шайлоонун алдында эле айткан го. Мигранттар эми кичине мындай нелегалдар азайып. Мигранттар азайып калат го дейм. Мигранттар кичине кыйынраак болуп калат, бирок жеке ишкерлер үчүн жакшы пайда аябай. Мисалы үчүн солярканын баасын түшүрүшү мүмкүн. Именно Американын ичинде ушу именно траковый бизнес алсак, траковый бизнеске пайда салымы чоң болушу мүмкүн да мындай. Кичине бул Американын ичинде көп пайдасы. Жанагы сырткы саясат жакшырат деп уктук. Себеби дегенде жана Кытай менен Россия менен, себеби булар көбү Кытай, Россия башка жактар менен иштешет да. Ооба. Логистика тармагындачы. Мындайча айтканда груздар бизге көбүрөөк болот, груздар көбүрөөк болот. Иш кичине жылат деген жакшы. 80 трактор бар экен, ошонун канчасы кыргыздар бар, канча кыргыз иштейт? 80 трактын бир
бир приблизительно бир 45 го дейм. Жарымынан көбү 40 кыргыздар экен да. Сон 2019-жылы ачылыпсыңар. Андан кийин бир баягы ковид болду. Кандайдыр бир ооручулар болду да. Ошол убактарда мындай жабылып кеткенге чейин көп барышты, башка компаниялардан уктук. Жабылып кеткен компаниялар да көп болду да. Силерде кандай болду ошол жагы? Кыйын болду. Кыйын болуп. Азыр деле эми оңой учур эмес, азыр эле кыйынчылыктар бар өзүнүн. Бирок азыр шүгүр, Кудайга шүгүр эми. Аракет кылып, менет кылып. Көп эле элестетип, эми трак компаниясы болсо, 10-15 трак болсо деп эсептепчи. Анын арткы жагын эч ким билбейт. Эң болгондо оор болгон учурлар бул баягы солярка кымбаттап кетип, бир учур болду. Баягы солярка кымбаттап, жүктүн баасы арзан болуп. Почти мындайча айтканда артка жүрүп аттык да, мындайча айтканда. Өзүнүн чөнтөгүдөн төлөп аттык да водительдерге. Иногда ушундай моменттер болуп калат. Төлөй албай арендалар келип калат. Ошондой келип калат. Страховка деген бар. Трак төлөмдөрү бар ай сайын. Банктар аларга карабайт, аларга. Карабайт, алар уру ойнойт да, банктар эмне чалат, төлөсөң төлөң, төлөсөң давай. Ошондой эле. Анан ошо андай учурлар болду ошо, именно соляркалар кымбаттап. Груз жок. Трактор жатып калат анча-мынча, ошондой катын кыйын учурлар болду. Бардык нерсенин аркасында жанагы неме оор жагы, кыйын жагы, анан жакшы жагы, жаман жагы бар дегендейчи, эки бети бар деген. Эми айсбергдин үстүн көрүп эле элдер өзүнө вывод кыла бериши мүмкүн, бирок айсбергдин түбү дагы бар да. Аны да караш керек. Ушул жерде 2019-дан бери отурабыз. 2019-дан бери ушул офисте бул жерде биздин сейфти кыздар отурат. Компаниянын безопасностун карашат. Бул жакта. Анан бу жакта водительдер келип отурат, шайпай ичип. Анан бу жакта кыздар именно аккаунтинг баягы эсеп кылсап карашат. Мына Тикон комнатасына кирели комната. Бул Тиконуку. Немесе co-founder. Тико отурат. Бу биз Флип досубуз, талант. Талант отурат. Ошо. Мына чемпионат кайсы бая Пан Америкада окшойт а? Ошол жерде эки вести алгам да. Ошону катуу күрөшүп. 2020-жылдар по-моему. Терилеп зорго турган моментин. Чарчап 8-9 раунд, 8-9 даже 10 болуп кетти окшойт, 10 жолу күрөшкөнбүз да. Эми дүйнө чемпионатында деле ар бир адамга мындай насип. Насип Алладан экен да. Кудайым. Эч ойлобойм, ошондо кетип атканда мындай өзүм весимде эле бир дал болсам жетет деп баргам өзүчө. Кудайым аны немеден көбүрөөк берип кой да. Кудайым өзү берип койду да. Залга канчада барасыңар? Зал азыр канча болсо? 6. Азыр барабыз же. Ушул жактан эле чыгып залга барайлы, э? Ошо залга деле ишке келесиңер, иштен кийин залга? Иштен кийин зал барабыз. Ишти бүткөндөн кийин залга, залдан кийин анан үйгө. Эртең менен үйдөн канчада чыгып, анан үйгө канчада келесиңер? Эртең менен так бир 8:30 чыгабыз. Кайра кечинде. Американ жашоосу, э? Американ жашоосу. Улак-булак ойнобойбуз да, бияктачы. Кыргызстанда ушундай го. Улакка кетип каласың, бир күн баняга кетип каласың. Бир күн достор менен каласың. Американыкы баары башка да. Башка. Бул жакта ритм башка да. Көп айтып берет го Америкага барганда эле мындай. Жаргайым, учам депчи. Эми стресс, мисалы үчүн биз стрессти, нервти чыгарганда залга барып чыгарабыз да. Эми кээбиркилери может калянга барып же болбосо мындай башка жака барып чыгарышат может. Биздики стресс ушу зал. Ошо спорт силердин ийгилигиңерге кандай тиешеси бар, кандай жардам берди деп ойлойсуң? Спорт бул эми биринчиден Кудайдын колдоосу менен, анан экинчисинен ошо спорттун несі жакшы, дисциплина да. Адам мындай кандай десем мындай артка кайтуу деген ошол нерсе жок да спортто. Чыдап коюу бар. Чыдап коюу мындай. Дисциплина жакшы. Дисциплина болот, анан дагы мындай, кандай десем, пахата мындай, менет. Менет мындай. Ошол нерсе бар го дейм спортточу, спорт менен алып кеткенчи. Демек,
спорттун жардамы чоң а баары бир жашоодо. Жашоодо баары бир чоң мындай карап деле мындай анча-мынча мындай страховкадагылар менен же болбосо брокер менен отуруп сүйлөшүп калсаң мындай карап тур спорт күндө кыласыңарбы деп анан ооба десек молодцы деп анча-мынча алып калышат. По-любому спорт кылган адамдын өзүнүн дисциплинасы болот экен да. Любой жердечи. Бир эле залда эмес, иште деле. Иш менен баягы баардык нерсени тегиз алып кеткен жакшы экен а. Например, спортту дагы анан ошол эле учурда баягы жеке оокат. Анан еще мындай да. Биз жөн эле баягы зал кылып койсок жөн мелдеги. Биз еще соревнованияларга чыгабыз да. Ошол кызык а. Мындай соревнования кылбай эле жөн эле зал кылып жүрсөң ал башка. Соревнования кылганда весогонканы карашың керек, тамакты карашың керек. Мындай нерв болуп жүргөндө тамак ашың анча-мынча целый казанды уруп коюң керек да, баягы нерв стресс болуп аткандачы. Тамак жейин келип кетет го. Ошого айткан биз жөн эле мындай залга барып эле анан үйгө барып жатып эмес, бизде еще соревнованиялар бар. Мисалы үчүн Түк экөөбүз эртең Кудай буюрса 7 суперфайт бар Айовада. Ал жерде күрөшөбүз. Jiu-jitsu боюнча. Жана грэпплинг боюнча. Грэпплинг боюнча. Же 7 күрөшөбүз декабрдан. Айовада. Анан 11 чемпионат мира болот Лас-Вегаста. Ал жака барабыз. Жетишесиңер ошого. 7 бул жерде да эми. Бул жерде эми барып бир күндө барып келе коебуз. Суббота болсо, суббота иш жок как раз. Күрөшө коебуз. А Лас-Вегаста суббота, воскресенье. Биз эми как раз пятница кечинде. Канча бала кетти асыңар кече экөөбүз сүйлөштүк го ошол. Ооба, мен биз бир 15 санадык. 15 балалар. Ал жерде кыргыздар эле эмес. Команда мына. Команда общий. Спонсор жагы кандай болот? Например, спонсор өзүбүз элебиз да. Өзүңөр эле. Эч баягы мамлекет тарабынан же дагы бир спонсор бар. Жок, мамлекет тарабынан кайсы. Кыргызстанданбы жок. Биз өзүбүз эле өзүбүз кылабыз. Постоянно эле өзүбүз кылып келгенбиз. Кудайга шүгүр мындай спонсор тияк бияк деген мен мына досум экөөбүз бирөөгө жалдырган жаман көрөбүз. Бирөөдөн үмүт эткен, Алладан үмүт этебиз болду. Башка өзүбүз кылабыз, өзүбүз. Кудайга шүгүр. Өзүбүз эле эмне кылабыз. Мен айтам да ошол спортсуз болсо кандай болмок? Эгер спорт жок болду, анан силер бул бизнести кыла белеңер, спорт жок болгондо. Спорт жок болсо, дагы бир нерсени айтып коюш керек ушул жерде дагы. Мындай болгондо, биз эми трак айдачыбыз да. Трак айдап жүрүп, анан ушул шаарда спорт кылыш үчүн шаарда жүрүш керек. Анан Кантип кылабыз ошо? Кантип? Шаарда кантип жүрөбүз постоянно, чтобы жолго чыкпаш үчүн. Бизнес кылыш керек. Не бизнес кылабыз? Колубуздан келген бизнести кылайлы. Давай. Ушундан башталып кеткен. Бир трак айтып берди, тынчтык айтып берди, бир трак, 2 трак кылып кошуп. Өтө жакшы нерсе бул. Ошо спорт мындай ошо спортко убакыт бөлөлү, ошол эле убакытта бизнес дагы. Демек силер зал ишти спортко турлапсыңар да? Ооба. Наоборот эмес а? Баягы көпчүлүгүбүз мындай кылабыз го. Залды ишке турлайбыз го. Жок, бизде мындай ой жок, мындай там дүйнөдөгү акчаны алыш керек, анан тияк бияк жок бизде. Алхамдулилlah, ден соолук болсо, өзүгө жетерлүү болсо, бирөөгө жардам берген болсо болду мындай биз мындай Мындан ашып кетем, анан тиге мындай аныкы көп экен, меники аз экен жок бизде. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн жолубуз бар. Аллах таалам ар бир адам өзүнө караштуу ырзык берет. Ар бир адам өзүнүн ырзыкысы бар. Ошо бирөөнүкү көп, бирөөнүкү аз дебейбиз. Биз өзүбүзгө жетиштүү болобуз шүгүр ушул жагында деп. Ошо бизде ошол. Ошол эле учурда баягы мен угуп калам, балдардан деле жардам берип жүрөсүңөр да, Кыргызстанга дагы анча-мынча да жана бокс чөйрөсүндө көп жабы эми угуп атабыз, баягы ковид жакта жардам бердиңер. Бул нерсеңерди угуп чындап сүйүнөсүң да эми. Бул жерде деле иш оңой эмес, ар кандай болот, минуска кирип кеткен учурлар болот, компаниясы болсо деле. Плюска кирип кеткен учур эми ар кандай болот, ошого карабастан каражатка жанагы карабастан ошол постоянно жардам берет деп угам. Ооба, бул ойлошот элдер делечи, компаниясы, мындай компаниялар бар, хозяиндар бар, акча көп, тияк бияк жок. Компаниялардын өздөрүнүн проблемалары бар, ар бир. Ага, биз ошо сүйлөштүк го компанияда. Канча трак болсо ошончо неме башка неме жүк да. Анын ар бирин жолдо узулуп калат, уйку жок болуп калат. Сыртынан оңой көрүнөр.
ичинен чукулап баштаганда Менет. мен өзү мынау иш менен тренировканы чогуу алып кетиш өзү кыйын нерсе болду. ооба. Анан мындай болуп калат да. Иштеп же тренировка алып жүрсөң, анан моменттер болуп калат водительдер. Мынаны туура эмес кылыпсың. Мынага мынанча алабыз. Мына айлыгын кармайбыз. Десең, американецтер түшүнөт. Болду, туура ала бер дейт. Именно бизге келген да. Бизде дагы кыргыздар эле эмес. Айтып коеюн, өзбектер да бар, бизде тажиктер да бар. Центральная Азия, короче. Украинецтер деле бар. Ошо өзгөлөрдүн айтып атам да эми. Десең, эмнеге мен траңды токтотом, анан тияк бияк деп туруп таштап кетип калат бизгилерчи. Американецтер ошол жагынан жакшы мындай. Угат да мындай послушный бар, мындай. Мунага алам, мунага албайм. Мунан бербей турам, мына айлыгын. Мына жума 2 жумадан аласың. Сен депозиттан кармап турушуңар керек. Эртең баягы таштап кетип калбаш үчүн. Ошондой моменттер болуп калат, а так. Бирок бассыз деле молодец, бирок бассыз деле мындай. Өзүң деле Ооба, мындай. жактан съемка, бул жактан Бул өзү тренировка кылыш. жок, Кыргызстанга жардам берген деле бар. Учуп атам, жигиттер дагы. Активно жүрөт, кыргыздарды ушинтип, мисалы үчүн кыргыз ким мен бассыздын деле өзүнүн жараштуу толтура нерсеси бар. Ошодон убакыт бөлүп. Эми ар бир немебиз го, баягы ар бирибиз. Бассыз деле эркекче айтып коюш керек. Бул деле кыргыздын бир патриот жигити да, мындай. Уктуңар, жигиттер уктуңар, ушул жерде 2 жолу коюп. Ачык сөз мындай. Чыгып жүрүз, чоң сарыналар чыгып жүрдү. Желекти желбиретип жүрдү. Сүйлөшөр неме. Сүйлөшөр, Ооба. Алло? Yes. Good, how are you? Let me send you the confirmation right now. Нормально, сюда. Жалал алдыңкы жигиттеринен деп коерсе болот. Аракет кылыш керек, ооба. Туура айтасың, баягы биз дагы кичине жолду өттүк да, кыйынчылыкты, спортту, анан баягы мигранттыкты, Москваны көрдүк, анан бияка келип алып эле мекенди унутуп коюш болбойт. Кандайдыр болсо дагы эчтеке болбосо жок дегенде мен баягы конкурс өткөрүп, ажимания кылып, ушинтип неме кылам да. Постоянно активный жүрөсүң да. Эми аракет кылыш керек, ооба. Силердики дагы бул көп адамдарга баягы үлгү десем болот. Спорт менен көп балдар сурайт. Ошол балдар эмне иш кылат депчи. Мен да камерада мен жүрөм го. Ошол балдар эмне иш кылат депчи. Компания иштетишет, молодцы, ошол балдар молодцы экен. Эмнеге? Ошо залды кылып, анан тренерге чыгып, демек мындай силер кылып атканыңарды тааныштарыңар эмес, башка адамдар дагы көрүп, баалап жүргөндөр бар да. Так, залга жөнөдүк. Кудай буйруса. Ошо ушинтип күндө иштен, жумуштан кийин ушум залга кетебиз. Саат 7-лерде. Барып тренировка алабыз, соревнования даярданабыз. Кудайга шүгүр. Менет кылабыз. Жолдон азыр бүгүн мен апам туулган күнү, ошо азыр балдар куттап коелу дейт, ошо кетип атабыз азыр. Кудай буйруса. Жүргөндө деле токтой калып, залга кирип, күрөшүп кайта чыгып айдап кете берчү элек. Айшна кандайсыз, жакшысызбы? Чоңуңуз менен деңсиңиз жакшы болсун, Айшна. Рахмат, Айшна, камерамен келдик, Айшна, сизди куттуктап коелу деп. Өтө почетный болуп кеттиңер, Аллага шүгүр, рахмат. Оорубаңыз Айшна, деңсиңиз үчүн болсун. Ар дайым ушинтип
Bizim Malma'da gülüp çayınap yürüyorsunuz işte. Rahmat, çok rahmat. Allah razı olsun. Barınızga. Barınlar büyübülün ortaçık olsun. Bala çıkanlar atınlar. Yo. Götürmeyin arşıda seversin daima. İstediğin için Allah razı olsun. Yeni koymuyor. Стакан алып беріңіз. Кім отырып? Көкем тасташты, бас кичинекейинен чогуу өскөн, Осло чогуу жүрүшкөн, чогуу. Анан Америкага чогуу келип калышты. Анан ушул жерден ошо экөө кандай десем, эмеке эгиз кооздой эле. Бирисиз бири ишинде эле жасабайт, экөө маслихат менен чыгылат. Каерде жүрсө чогуу жүрүшөт. Спортто ham чогуу, ишканасында ham чогуу жүрүшөт. Мен экөөнө тең аябай ыраазымын. Экөөнүн жетишкендиктерине Алла жардам берип жетишип атышат, жакшы спорттон жакшы жетишип атышат. Иштери деле Кудайга шүгүр жакшы. Аябай жакшы балдарым экөө тең өз баламдай жакшы көрөм тынчтыкты да. Тынчтыктын кандай десем ушундай сабырдуу, оорбасыздуу жакшы бала да. Көп баягы апалар спортто балдарын аяп барба деп неме кылчулар. Ондойду мен да ойлодум, кулактарын көрөсүң. Ар нерсе онду балам кой ушуну таштачы дейм. Десем бул эмне дейт, сүннөт деп коет го, сүннөт экен деп бара берсек эми болбойт да. Бай көнүп калган экен ага. Анан эми көнүп калып, майли Алла жардам берсин, тынчыгың болсун ушу. Биржелери катуу ооруп калбасын деп коркосун деп. Уже кыжааттагы болбой калды. Болбой калдым, уже көнүп калдым эми. Эми ушу Аллага шүгүр, эми ушу Кудайга шүгүр, жакшы. Ушу Америкага келип ушунча жакшы жетишкендикке жетишип атат. Бала чакалы өнүп өсүштү, Кудайга шүгүр. Эч жаман болушпады. Досторуна баардыгына Алла разы болсун. Достору ham аябай жакшы. Баардык достору ушу дайым чогуу жүрүшөт. Дайым мындай зеригишпейт да. Дайым мындай өздөрүнө бир позитивный эмелерди коюп залдарга барышат, анан пикниктерди уюштурушат, сообществолорду да кылышат, жакшы. Баары жолу жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз канча күнгө келдиңиз, канча убакытта бир азыр келип турасыз? Постоянно. Көп күндер бул жакта иштейсиз. Биякта 3 жыл болуп калды, азыр балдар менен чогуу ушу үйдө турабыз. Неберелериңизге жардам берип карашып. Ооба, келинге неберелерди карашып, ушу Аллага шүгүр келиним да өтө жакшы. Неберелерим онун жакшынашып болуп, Кудайга шүгүр. Жашоо аябай жакшы. Жакшы, ушинтип Америка жергесинде жашап жүрөбүз. Бактылуу апа экенсиз. Коюп коер, стоп, азырда шаталар. Жаштыгыңыздын среднеде. Эртең менен көп басам. Эртең менен? Эртең менен ошо зарядка кылып иште басып, бисире токойду кыдырып келем. Анан эми өзүм деле ушу билбейм, жашымдан эле мен да спортсмен элем, волейбол, баскетбол. Ошо райондун полный немелерге чыгып жүрчү, областка. Сиз балаңызды билимбекти сиз берген турбайсызбы спортко? Өзү да кызыкты, бирок мен деле ошо волейбол, баскетбол ошо окуучулук кезде сөз барат элек. Ошол сиздин спортуңуз жашооңузга бир кандайдыр бир мындай өзүнүн мөмөсүн бердиби? Эми ден соолук үчүн болсо деле башка неме үчүн да берди мөмөсүн. Жакшы спорт жакшы. Спорт жакшы. Эң жакшы, эң керектүү спорт. Ден соолук үчүн деле башка мотивация ушу балдардын кандай десем жүрүм турумуна, пейил кыялына баары спорт. Чыдамдык кайдыр, сабырлуулук дегенди берет экен. Кыргызстандагы баягы апалар менен Америкадагы апалардын айырмачылыгы кандай экен? Эми айырмачылык эми баары баягы Америка башка өлкөдө. Бул өлкөнүн өнүккөн өлкө аябай. Анан эми биз деле биринчи келгенде, буяка келгенде аны сүрдөөдүк, кыйналдык, анан көнүп кеттик. Анан бу жерде эми түшүнүк башка болуп калат экен да, кругозор башка болот экен. Анан эми бу жерде 78-80деки кемпирлер деле машина айдап иштеп жүрүшпөйбү? Ооба. Ошондой жактарды көрүп, мындай ан сезим өсөт экен да баарыбызчы. Жакшы жакка. Шамдагай болуп баягы. Ооба, ошолорду көрүп туура басып атабыз, ошолорду көрүп кыймылдап атабыз, ошолорду көрүп апалар машина айдап атышат, бүт баары эле үйрөнүшүп. Карылар деле жашына карабай эле айдап атышат да. Ушу көп жакшы жактарын өтүп атабыз, Кудайга шүгүр Американын. Анан эми болсо биз сурап коелубу? Ошо аралаштыра берейин. Биз сурап бар да, мендечи сиз ушу кичинекей спорт жөнүндө айтып калбадыңызбы? ооба. Анан билимди танцы барган деп айтып калат да, танцыга берип койгон апам деп. Ошол жөнүндө айтып бербейсиз. Танцыга барып калган. Лама чеңгер элесиң.
Баягы парный танцы эле мен жок унутуп калдым анын Неме? ичинде. Бальный Içinde öyle баргансың Онда эми кыз менен барыш керек болот да бальный танцагачы. жана неме балерина сыяктуу Бальный танцы. ошол Анан эле ого деле барды, бирок баары спорт жеңип кетти. Кийин спортко багасы эле барды. Көп деле кызыкпады бальный менен. Анан Bir ay var mı? 2 ay var mı? катуу кызыгып кетти да. Болгону кичинесинен эле спортко барып күрөшкө барып жүргөн да. Ошто деле Танцы бар. полезно, да, координация. Ооба да. Анан Анан- негизи. Танцы өзү негизи движение, анан стимул, анан фигураны да жакшылап турбайбы. Ошон үчүн ал керек. Кыргызстандагы апаларга кандай кеңеш бересиз? Өзүңүз менен теңдерге. Көп апалар билебиз. Мен өзүм апама айтсам, апам бияка келгенде күндө эртең менен туруп апам экөөбүз теннис ойнойбуз, бүт жана басабыз. Тоже мындай апам постоянно бизге мотивация берип жүргөн. Кыргызстанга барганда апам өзү дагы Кыргызстандын жана эмесине аралашып кетет да. Тойго барыш керек, бияктан тойго чыктык, анан аяктан табак көтөрүп келип, баягы уча дейт го. Эми ушул нерсе өтө кыйын экен биздечи. Тамак ашты кеңири жемейм. Бияка келип биз нан жебей калдык. Нан тамак ашты кыскартып атабыз да. Эми ден соолук үчүн ушу азыраак жегенде эле пайда окшойт дейм да. Анан бизде Кыргызстанда ушу көп жеп алат экенбиз да. Мына апалар кече кетиште эле айтып атпайбы, Америка өзү үчүн жашоо экен. Ояка барганда ол жашоо жок экен деди да. Барганда тойго барсаң той болот экенсиң дейт. Жебейин десе жедишет экен дейт. Кыйналдым аябай деди. 5 жылдан бери бара эле келет да. Ашказаным оорду дейт. Башка болдум, баары бир Америкага көнүп калдым. Ошол жакта жашоо экен деп атат да. Өзүң үчүн жашоо деп атат да. Ал жакта эми айыл көп экен да, күндүгө айыл, күндүгө той дейт. Бул жерден тамак жеп келесиң, анан өзүңдү кыйналат экенсиң. Ооба, жакшы жактары дагы бар баягы катташ. Ооба, тууган урук да бол, тууган урук сөзсүз керек да. Тууган урук, достор дегендей эң керектүү, эң сонун Кыргызстаныбыз. Анан тынч болсун Кыргызстаныбыз. Просто баягы көнүп калган үчүн ошондой айтып атышат да. Да Кыргызстан сонун экен деп келгиси келбейт да. Ооба, Кыргызстаныбыз. Сонун да Кыргызстан гүлдөсүн, өнүп өссүн. Апалар тынч болсун ошол жакта. Баардык тууган урук тынч болсун. Анан Америка желгеси ham тынч болсун. Кыргыздар көбөйдүк, бу жерде да апалар да көбөйгөн. Ушу небере бала чакабыз кыргызча сүйлөп, кичине мусулман болсун деп ниет кылабыз ошол. Ооба. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Бизге дагы сиздикиндей жаш берсин, өмүр берсин, Рахмат. ден соолук берсин. Анан Америкага. Amir. Yetele geç gireri biriken ay Zamzamdan utan sarılmam bundan Yetele geç biremi Yerini zar Apak vay Cürgüm sağa taktım Милигирдады уже силерде. Сон жакшы жашап, бактылуу болуп, эки дүйнө бактылыкту берип, Алла мени сыйласаңар, Алла силерди сыйлап, силердин аматылыгыңарды ушуну сыйды урматтап жүргөнгө Алла насип этсин. Ушу келгениңерге рахмат, чоң рахмат баарыңарга. Амин. Айтканыңыз келсин. Жок, биздики эртең менен турабыз, ишке келебиз. Кечки саат 5-6-ларга чейин иштейбиз. Андан кийин чыгып алып залга барабыз. Бул эми неме учурунда да, жанагы соревнование жок учурда. Соревнование бар учурларда эртең менен ишке келип, саат 11-де утренний тренировка болот. 11-ге барып, 1 саат ал жакта тренировка кылып, келип кайта иш кылабыз. Иштен кийин дагы кеч вечерний тренировка кылабыз. 2 мал тренировка кылабыз да, соревнованияларга даярданып атканда. А так соревнование жок мезгилде күнүгө иштен кийин тренировка кылабыз. Выходной күнү, суббота күнү башка залга барабыз. Ал жакта ММА спарринг болот. ММА спарринг болот, анан воскресенье кайта эртең менен дагы күрөш болот. Ошо пятница күндөрү зал жок. Пятница күндөрү либо футбол ойноп коебуз, же кросс жүгүрүп коебуз. Ошондой, короче, күнүгө бир неме бар да, актив бар да. Бул эми спорт, бул биринчиден жүрөккө жагат. Экинчиден ден соолук үчүн пайдалуу. Үчүнчүдөн эми биз жанагы соревнованияга чыгып, постоянно чыгып жүрүп, ошо ритмге көнүп калганбыз да. Жөн эле ден соолук үчүн деп, мындай через день тренировка кылып койсок болот эле, бирок биз постоянно ошо соревнованияга чыгып, ошолорду даярдануу үчүн постоянно ошо ритмге көнүп калганбыз. Аны өзүбүзгө дагы жагат. Competitionчы.
эми дисциплина ошентип коюлуп калган да. Өзүң постоянно хочешь кыла бересиң. Соревнование жокпу, барбы? Образ жизни ушундай болуп калган да. Ошондой жанагы тренировка кылбаган, эми көп кечке тренировка берсең бир-эки травмалар болуп калат, анда бир-эки күн эс алып, кайта өзүңө келип, кайта эле ошо немеге ритмге түшө бересиң да. Анан жөнүнөн бир, например, 2-3 күн эс алгандан кийин эле кадимкидей сагынып каласың залдычы. Тренировкадан башка, жумуштан башка кандай хоббилериң бар? Неге кызыгасың? Чего кайфуешь деген? Биз эң негизгиси ушу тренировкадан көбүнчө неме алабыз, рахат алабыз. Андан тышкары эми досторубуз менен жолугуп, UFC көрүп, алар менен сүйлөшүп турабыз постоянно. Арак беракка чыгып. Короче, бул жакта полный экипировканы көрдүң да. Бул айтишник братаным постоянно полный экипировкасын жүрөт, шлем. Короче, да, напичканный. Бул жер бизнес залыбыз болот. Кечинде күндүгө иштен кийин ушул жака келебиз. Tennis Planet Ламбард деген. Ламбардта жайгашкан. Бул жакта чисто грэплинг болот күнүгө кечинде. Coach. There is cameras. With the cameras. Hi Nikki, how are you?